Мынандай bir жашынакай өтө пайдалуу, өтө керектүү, өтө жөнөкөй bir дуа бар. Бул дуаны чын жүрөктөн шашпай, күчүңүз жетишинче окусаңыз, ошончолук көп пайда берет. Бул дуа сизге белгилүү, таанымал, көп жерлерде сиз угуп жүргөн Саидул истихфар деп аталат. Истихфарлардын төрөсү деп. Эми караңыз, ушул дуаны чынчыл адам, ак жүрөк адам, ар кандай күнөөлөрдү жасабаган адам алынын жетишинче шашпай окуса, анын тилектери орундалат. Көптөгөн тилектери орундалат. Жана жашоосунда болуп турган кыйынчылык болсо, ошол кыйынчылыктардан арылат, кутулат. Бул Саидул истихфардын дароо эле өзү жөнүндө билдирген белгиси ошол. Дароо кыйынчылыкты кетирет. Жүрөгүңүз жадырап, жайнап, жеңил болуп калат бир паста, заматта. Андан кийин сизге жеңилдик келип, бүт денеңиз, бүт жашооңуз жеңилдеп, көңүлүңүз ток болуп, күч кубат алып каласыз. Саидул истихфардын үчүнчү bir белгиси бул кандай десем, орусча уверенность деп айтат. Өзүнө өзү ишенип, өзүнө жакшы көз карашта карап калган, ушундай сезим пайда болот. Андыктан Саидул истихфарды өзүңүзгө дос тутуңуз. Анда окуйм. Аллахумма анта робби, لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت deydi. Şaşpay ele okuy beriniz. Köptön şaşılıp puşulup okuğuça şaşpay manisine көңүл буруп окусаңыз көп пайда аласыз. Ушул дуаны окуп, айтып, кайталап, жашооңузда жакшылыктарга жетишсеңиз болот. Биздин видеону аягына чейин көрүп, айтчу сөзүңүздөр болсо жаза кетиңиздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.